Менин күйөөм аябай кызганчак. Телефондо досторум же эжелерим менен да сүйлөшсөм, жини келет. Эмне кылсам болот? Кызгануу бул ыймандын сыпатынан. Кызганбаган даюс деп коет, бул жаман неме. Мусулман адам, эркек адам бул кызганат. Бүгүнкү күндө мына карындаштарыбызга да эжелерибизге айтайын, телефон келди, келери кеч келе телефонун кармап отура берсе, жолдошуна көңүл бурбаса, ал менен жакшы сүйлөшпөсө мисалы, ал да туура эмес да. Бирок мына жердеги азыр сиз айтып атканың досторуң, эжелериң күйөөңүздүн алдында алар чипуха да эчтеке эмес да алар. Алар күйөөңүз айтканда дос, эжелерди токтотуп коюш керек аларга. Ата-эне менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, ата-эне менен ушундай бир маселелерди карап аткан болсоңуз, бул бөлөк нерсе. Бирок эжелер, агалар, достор деген күйөөнүн алдында алар вообще бир укуктага келе турган болсок, очередь кезеги дагы жок да булардачы покачы. Кийин эми бар. Бирок ошол маселе эмне үчүн? Силерде негизи ошо телефондун себебинен ажырашып кетпегиле. Телефондун себебинен бири-бириңерге жаман айтышып, ушундай жаман нерсе болуп кетпесин. Укукту билиш керек биринчи. Эми келгенден кийин агерде ал күйөөңүзгө деле айтып койсоңуз болот да, кандай деп. Мен кичине ошо сүйлөшүп алайын, бир аз немелерим бар десе, макул дейт ал деле. Демек сиздин урматтаганыңызды көрүпчү, сыйлаганыңызды көрүп, уруксат сураганыңызды көрүп, күйөөнүн жүрөгү деле бир карышкырдын жүрөгү эмес да. Жакшынакай эле Кудай кааласа бир ооз айта турган болсо макул дейт. Келип алса тияктан караганы карабай, учурашпай, чайын койбой, кайта бир эки сөз, жылуу сөз айтпай, жылмайып күтүп албай, телефонун кармай берсе, ошот да, конечно. Бул жагында туура караш керек да.